Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, сиздерге кичине кыскача маалымат берип кетүүнү чечтим. Особенно такси жаатында иштеп жаткан биздин мекендештерге. 1 сентябрдан баштап жаңы закон күчүнө кирген. Бул справку о несудимости обязательном порядке дегенчи. Справка о несудимости посольстводан аласыңар, на территории Кыргызской республики не был судим деген справканы. Жана ошондой эле Россия Федерациясында не был судим деген справканы любой эле МФЦдан аласыздар. Бул справкалар оңой эле алынат, эч кандай ортомчуларга акча берип ошону кереги жок, анткени ал справка фальшивый болуп калса өзүңөргө эле чоң проблема жаратат. Дагы бир айта кетчү нерсе, көптөгөн мекендештер, что такси жаатында иштегендер трудовой договору жок үчүн проблема болуп жатат. Негизи эле ар бир такси жаатында иштеген мекендештер ИП кызматында закреплен болот да. Ошол ИП менен договор, мындайча айтканда, услуги боюнча түзүп алып, ошол негизинде 4% налог төлөп, мой налог ачып алып, ошо мой налог төлөп жүргөн болсо, өзүнүн легалдашуусуна жакшы оңой жол болот. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эгерде сиз такси жаатында иштесеңер, трудовой договоруңар жок болсо, ошол ИПга кайрылып, договор услуги, то есть вы же услуги оказываете, то есть мындайча айтканда, элдерди ташып ошондой услуга кыласыздар да, ошол боюнча договор түзүп алып, ИП менен, и в дальнейшем өзүңөр самозанятый ачып алып 4% налог төлөп жүргөн болсоңуздар, сизге мындайча айтканда жеңилдиктер болот, легалдашуусуңарга жакшы плюс болот да. Ошондуктан бул деле проблема чечилчү проблема деле эмес. Жана ошондой эле негизи эле кыргыз жарандарга көптөгөн жеңилдиктер берилген. Биз деген экономический союздабыз Россия менен, жана ошондой эле 97 статья менен закрепленный. Негизи ушундай суроолоруңар болсо кайрылсаңыздар болот. Именно договор боюнча жана ошондой самозанятый боюнча ар дайым жооп беребиз сиздерге. Мейлиңиздер жакшы кабыл.